Заранын баары нарын сууга түп-түз куят да. 40 миллион метр кубтан ашык саркындыгын Нарын дарыясына төгүп жатырбыз. Мына мондай эле суу кетет. Бул жердин жытына тура албайсың. Буга чейин $2 миллион ÖBR'ден бөлүнүп. Мына мондай тазартып көрүн, тигине. Тазарганда кысчу, тигине. Алар салган чүктөрү 32 жеринен жарылып, ызы чуусу чыккан. Суу боюнча маселе аябай болгон. Демек көрүп алды. Ошондой шартта ошондой абал. Бул мындай да, азыр ушурда сапатсыз турган. Асфальт басып алып деги, могу жерден суу өтмөйбүз, утталган турбайбыз деп кайра суу өткөрүп базасы менен. Ошонун баарын алдын убакыт кетти. Суюгу кетет. Суюктай Суюк кетет бияка. Айтканга болбойт да. Заранын баары кетип кеткен мына. Зара кетет де мана. Акыры эле нарындын тазалыгы жөнүндө буга чейин ким ойлонду эле? Сизге балким жакта бул бар, бул жок деп нетип коюп көрсөтүп коебуз. Айырмасы жок. Же жок көрсөтпөйм десеңиз анда темирлан сетпей болот. Бияк ким канчанчы жыл негизден урсат, Мен ошолор точно мындай билбейм. Билбейсиз, канча жылдан бери иштейсиз? Мага 5-6 жыл. 6 жыл болду. Биякта тазалоо иштери кандай этиптен өтөт? Механик же бирөө барбы, жооптуу бирөө? Урматтуу көрүүчүлөр, биз Нарын шаарындабыз. Нарын шаарына келгенибиздин себеби Нарын шаарындагы баягы көп кабаттуу үйлөрдөн чыккан, баягы саркынды суунун бардыгы биз турган жерде. Биз турган жер мынакей. Нарынга кирип келаткан жаңы жол деп коет. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаңы жол, көпөрөнүн бул Нарындан чыгып бараткандагы сол тарабы болуп эсептелинет. Ошол жерде Нарын шаарындагы бар саркынды суулар келе турчу, сактала турчу, ушул жерден тазаланып, куюлуп төгүлө турчу жер ушул. Ушул жердин абалы жөнүндө бүгүн сиздерге тааныштырып берем. Шаардыкы бүт келет да муяктан. Ушактан башталат баш, Мына мындан келет. Буякта турба. Бул эмне? Бул эмес, задвижка. Сброс авария болгондочу. Авария болгондо жаба калып иштегенде бияк. Биякты жаба коюп, Бияк. Түшүнүктүү. Мына бул жерден келет. Бияктан мына чөптөй кетет. Бул жерде тор бар. Тор кетине тыгылатан тазалап турабыз. Мындан келип мына буга чөптөй. Мына бекип кой. Мына бияка чөптөй тигине ичине. Мындан чыгат дагы. Мына насос менен. Мына мунун ичине насос иштеп атат азыр. İçine giresinger. Biyaka giresinger. Muna biyakta. Nasıl oturuyor? Bu ayaktan kulak ketmekle. Muna nasos isteyip koy. Bu nasos menen suyu çıkart mına. Nasos üylep atat azır. Muna tür gayrı sırtta. Nasos üylep sırtta adır azır. Bunun içinden шаарга келгендердин баардыгы ушактан тазаланып. Бияка келди. Тазалангандачы мунунчу нелер тазаланат? Эми жана торду көрбөдүң эми. Эми ар кайсынын баарын салып еттилер. Акырчы аркы берки. Памперс, көйнөк, тиги убойдон сойгондо ичеги, пичеги шыкырса бүт эле. Бүт баары. Бүт эле ушакта. Катуу предметтин баары ошока такалат. Тиги тор кыйылат, анан сууга өчүп калбады. А бирок баягы суюктукту тазартып суу кылып чыгарса турган жер кайык? Мына үстүндө. Иштейт ал. Иштеп атпай, азыр өчүп калбады. Бирок биздеги маалыматтар боюнча бул механический эле баягы сиз айтып аткан жанагы катуу предметтерди эле алып калып калган суу бирок кири бойдон кетет деген сөз болтпайбы? Жок, азыр өчүп калбады, азыр көрмөксүң. Тунук эле суу чыгат. Просто эми жит бар да бар делечи. Таза эмеси бар? Эми жит. Негизи шарт боюнча тазасы чыгыш керек да турабы? Тазасы кандай бул канча кайсыздыгы курулган эме байкуш. Элбе жан эптеп эле. Мына тиги жанагы труба менен келип туруп. Мына булардан мына айланып мына мондай тазартып көрүн, тигине. Тазарганда кысчу, Тигине. Могул, Мына өлө. Могул тазаргандан чыгабы? Бул эми могу жерге чыгат дагы коюп ойлары калат тигинтипчи.
Ана мындан кетет бияк. Амын үстүндө Нил деп коет да. Трактор менен чыгарып турабыз. Мына момундай немен бар агып келет да карабыз. Момундайдан барып турам. Тек жерде да момундай өзүнчө эле ма. Нарын суга кетет. Акырына байлап. Атагырагы Мына момундай эле жит кетпейт дем бар билечи. Мына момундай эле суу кетет. Момундай эле бул жердин жытына тура албайсың. Дегиз ушу канча жылдан бери ушундай көрүнүш? Билем канча кайсы жылы салынган экен. 2009 канчанчы жыл деп тура 74-жылдан бери салынган. Баягы сиз айткандай өлбөжан өлмөбү менен эле экенбиз да. Ушундай эмне? Баягы болгон катуу предметтерин алып калат, калганы ошо Суюгу кетет. суюктай эле Суюк кетет бияк эле. Айтканга дос айтпай. Да заранын баары кетет экен да мына. Зара кетет де мана. Болгон ошо да ачный сарыжай. Буга чейин эми бу жакта жаңылоо кандай бир иштер болуп атабы? Жаңы буюрса проекти неметил уже. Азыр көчөдө көрдүңөр канализацияны бүт казып. Ошонун баары эметкенден элдин баягы эмесине эсебин алып турган жаңы канализация ачный сарыжайны мына мояк жака салган. Бул проект качан башталды иш? Ушуну мен точно дагы биле албайт экенмин. Тиякта атайын бул эмемен иштегендер бар да тиякта проект. Түшүнүктүү. Рахмат байке. Биз бул боюнча тийиштүү бул жактын жетекчилигине деги эле бул азыркы жаңы башталып аткан проект эмне болду эле, деги эле такыр эле нарындын тазалыгы жөнүндө буга чейин ким ойлонду эле деген суроолор бар. Мынакей өзүңүздөр эле көрүп турасыздар бул жактын абалын. Өлбө жаным өлбө болуп турат. Анан ооба катуусун алып калат экен, катуу предметтер алып калат экен, жогоруда айткандай эле. Бирок заранын баары нарын сууга түп-түз куят да. Буга республикалык деңгээлде, облустук деңгээлде көңүл бурган киши буга чейин болду беле, болбоду беле деген суроону берейин десең, Зара түз нарын сууга куюп аткандан эле жоопту алсаңыздар болот. Биз жетекчиликке эмне себептен бул жер ушундай абалга жетип калгандыгы жөнүндө кийинки минуттарда суроо берип алып берет жооп. Достор, кече күнү биз нарындагы саркын топтоочу жайга барганбыз. Ал жактан ишмердүүлүгү жөнүндө, ал жак түз эле баягы нарын сууга куюп жаткандыгы жөнүндө көрсөттүк. Эми биз мынакей нарын суу канал ишканасына келдик. Бул жактын жетекчилигине бере турган суроолор бар. Себеп дегенде буга чейин $2 миллион ыбрден бөлүнүп, ал жакка 4 эсе күчтүүрөөк саркын сактоочу жайын куруу үчүн акча каражаты бөлүнгөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Ал каражаттар кайда кетти, эмне болду? Деги эле бүгүнкү күндө нарын сууга нарындын саркындысын кантип төкпөй аны таза кармоо иш аракеттери жүрүп жатат деген суроо бар. Жетекчилик инженер бөлүнүп. Существует один миф, в котором говорится, что по трассе с открытыми окнами уходит больше бензина, чем с включенным кондиционером. Якобы из-за сильного сопротивления воздуха. И сейчас мы проверим, как реально экономнее. Заправляем полный бак до горлышка, обнуляем, открываем окна, и нам нужно проехать ровно 100 километров. 50 туда и 50 обратно. Проехав ровно 100 километров, заливаем бензин до горлышка на той же заправке и на той же колонке. Получаем расход с открытыми окнами в 7,89 литров. Теперь самое интересное. Включаем кондиционер и проезжаем еще 100 километров. Интересно, какой же будет результат. И снова для чистоты эксперимента приезжаем на ту же заправку. Чё так долго? Да мне тут рассказывали, что у них проходит грандиозный розыгрыш. Здесь каждый из вас может выиграть квартиры в городе Бишкек и в городе Ош, 5 путевок в Таиланд, телевизоры, ноутбуки и планшеты. Чтобы принять участие, нужно просто заправить свое авто через мобильное приложение RedPay на сумму более 700 сомов. Сейчас я покажу оператору свой штрих-код из приложения RedPay. Теперь я участник розыгрыша. За каждые 2000 сом вы получите 1 лотерейный купон. Узнайте подробности на странице Red Petroleum. Залив снова до горлышка, мы получили расход с кондиционером 8,83 литра. Как и следовало ожидать, езда по трассе с открытыми окнами намного дешевле, чем с включенным кондиционером. Получается, миф разрушен. Но ты подписывайся и ставь лайк. Пока! Бул мындай болот да, экинчи фазада канализация шаардын чыгыш бөлүгү, батыш бөлүгү. Эки бөлүк бирдей каралган. Толугу менен бул жерде батыш бөлүктө
1 километр 200 метрдің тегеретесінде канализациялық коллекторлар тартылады. Бұл жерге КНСК деп қойды, жаңағы насостық станциячы. Оның бары канализацияның сарқынды суларды бары келіп бұл жерге топталғаннан кейін, мұндан қайра бұл бистен очистойға тейіп тұрады. Бұл екінші фазадағы работалардың бар, шынымен қаралған. Бұл батыш бөлік, әлеме шығыш бөлікте дағы шындай. Ал жерде дағы шындай карталар шейіліп, уже бұйылға даяр болды да. Анан мұның барын даярдап тұрып, ал жерге де бір шындай кішірек КНСК құрауыз. Ошо менен құрып тұрып, бұл 64 аймағындағы бистің негізгі коллектор бар, ошо коллекторға ырғытып беріп тұрады. Анан бұны менен түс самотек менен бұл очистной сооружениеге келеді. Эми ушунун баары канча убакытка каралуу? Бұл мындай болот да. Акча бөлүнүптүр, акча бар экен. Бұл мындай болот. Сиз жана айтып кетпедиңизби, буга чейин эмнеге кармалып келген деп? ЭБРдин биринчи фазасында каралган, жалпы жанагы курулуш боюнча таза суу тартуу боюнчачы, таза суу тартуу боюнча толук шаар ичиндеги таза суулар 6800 километрге чейинки аралыкта суу тартылды. Анан ошол суулардын баары тең тартылып бүткөндөн кийинки аралыктан кийин бунун биринчи фазасында бул каралыш керек болчу, экинчи фазасында бул каралыш керек болчу, үчүнчү фазасында ошолордон ашып калган суммалар дагы дополнительный тиешелүү тартылчу жерлерге коротулуш керек болчу да. Анан ошолордун баары коротулуп, ошол көчөлөр менен толук алынып келинди. Анан бүгүнкү күндө баягы өзүнүн фазасы менен акырын. Ошонун баарын 6 жыл убакыт кетти. Ортодо бир 2 жылдык убакыт мындай болуп калды, жанагы Минур менен сиздерде окусаңыздар керек. 38 жерден жарылган. Ошол 32 жерден жарылганы боюнча Минур компаниясы менен 2 жылдай өйдөлдөй болгон да. Анан ошолордун толук жана тартылгандардын баарын трубалардын баарын жаңыртып бергиле дегенде мындай болуп деп, анан азыркы учурда бул ЭБРдин жанагы чийген консультанттардын Энкон деп коет, жанагы биздин деге подрядный организация жанагы проектлер чийүү боюнчачы. Ошол организациянын баарынын тең макулдугу менен анан ошол салынган трубалардын ичине кайра футлировать этип дополнительный труба салып берди. Анан азыркы учурда бизге өткөзүп берип, жок өткөзүп берилек да, испытанияда турат. Кабыл ала элексиңер бирок. Кабыл алган элек эчтеке болду азыр. Только баягы испытания кылып, бир сире кайсы жеринен жарылат, дополнительный эмне болот, кандай болот, ошону карап атабыз биз. Баягы ортодон аралашып калбады бул сөзчү, ушу бир суроonu берип коеюнчу. Ошол 38 жеринен жарылганга чейин эле, башында эле, биринчисинде эле кабыл алууда жарайт, жарабайт, туура эмес, болот, болбойт деген маселени коюп өткөрүп алышты бар беле негизи. Ким өткөрүп алды эле аны негизи? Ошондой шартта, ошондой абал. Бул мындай да, азыркы учурда ошо сапатсыз трубалар менен. Ооба. Бир жумушта 2 кыл жумуш кылбай эле деген. Ошо кездеги жетекчилер могу баягы жакшы эле иштин көзөмөлүн алып келишкен өзүлөрү элечи. Анан эми кандай болгонун ошолор айтып берсин. Так мен буга немем жок экен. Мына сиздин чурыңыз болду, түшүнүктүү. Эми ушул жана жогоруда айтып өтпөдүкпү? 40 миллион метр кубтан ашык саркындыны Нарын дарыясына төгүп жатырбыз. Нарындыктар биз. Деги эле 1968-жылдан бери бул жер эч кандай бир тоңдук түзөөнү көрбөптүр. Чынбы? Анан ушул ишти канчалык тездете аласыңар? Акча бөлүнүптүр, проекттер чийилиптир, баары даяр экен, документ даяр экен. Бирок тездетүү зарыл го. Мындай болот да. Бул жанагы 67-жылдан баштап курулган экен. Анан 68 бул 70-жылдары толук немеге тиги эксплуатацияга берилиптир да. Мурдакы биздин саркынды суу тазалоочу жайыбыз. Анан ал жерден саркынды суу тазалап жүрүп, ошол жылдан бери ушул жылга чейин только баягы күнүмдүк жанагы улам кеткен проблемалысын эле оңдоп коюп келишкен да. Анан бирок бул муктаждык качан жаралып атат? Бул муктаждык канализацияны жаңыртуу боюнча, бул саркынды суу тазалоочу жайдын жаңыртылышы боюнча бул муктаждык жанагы шаар ичине көп кабаттуу үйлөрдүн түшө баштаганы. Анан баягы элдин жапырт баягы баардыгы тең баягы канализациянын канчалык керектигин, муктаждыктар көбөйгөнүнө байланыштуу бул очистойдун немеси, тиги жайдын
муктаждыгы келип чыкты да. Анан бул муктаждыктын негизинде ошол очнойго толугу менен тиги ЭБРдин ошо проектисине экинчи фазага атайын киртип, ошо очнойду толук салууга макулдашылган да. Анан бул экинчи фазада очнойдуку жанагы сиздерге айтып кеткен жогорудагы чыгыш, анан батыш бөлүгүндөгү кичирээк элдерге баягы коллектор тартып беребиз. Улам отуруп алып, ошону чечкенге аракет кылып бертерээк кыймылдайлы деп ошого кызмат кылып атабыз да. Болжолдуу түрдө деген. Бул мындай болуп атат. Бүгүнкү күндө мына азыр могулардын баары салынып бүтсө, август айынын аягы менен бизге тендерге кетет. Тендер өтүлгөндөн кийин бул иштер где-то бир сентябрдын аягы менен башталышы керек. Сентябрдын аягы. Анан бирок бизде проблема болгон да, мындай да, жанагы биздин могу тоолуу шарттыбыз, суук түшүп, эртерээк тоң түшүп калган. Ушул проблема болгон да. Бул жумуштардын баягы жазга эртелешеби? Жазга калып калышы мүмкүн да. Бүгүнкү күндө баягы толугу менен очной закрытый типте жазылат деп атат да бизге. Анан баягы акчабыздын деңгээлине жараша азыркы күндө 20 000 кишиге, адамга тууралап ошо очнойду суратып атабыз. Түшүнүктүү. Нарын шаары боюнча канча абонент бар? Нарын шаары боюнча 9900. 9900 абонент бар. Бул абоненттердин көбүндө баягы суу бар, бирок канализациясы барлар 3000 дегеретесинде. Киши башына канча сомдон төлөйт? Көп немелер, көп кабаттуу үйлөр. Канализацияга 23 сом, сууга 26 сом 50 тиын төлөшөт. Сиздердин жылдык бюджетиңиздер канча? Бир жылдык бюджетибиз 29 миллион сом. 29 миллион сом. Өзүңүздөрдүн каражат менен бөлүшүп. Биз мындай болуп атат да, биздин могу ишкананын местный бюджеттен такыр каражат албаган себебинен буга чейин баягы жумушту алдыга жылдырыш үчүн жанагы жумушчулардын айлыгын көтөрүү боюнча аябай чоң проблема көйгөйлөр болуп келди да. Анан бул ЭБРдин биринчи талабы ошол жанагы канализационный тиги трубалардын баарын жаңыртып алгандан кийин, булардын баарын бүт жаңыртып неметкенден кийин ошо тарифти көтөрүп, ички ишкананын баягы иштөө мүмкүнчүлүктөрүн көтөрүш үчүн ошол багытта кетип баратабыз да. Анан бүгүнкү күндө тариф көтөрүлдү. Булардын баары келип атат. Азыр биздики ошол проектилерди толук ишке ашырып, элдер менен тыгыз иш алып барсак, буларды жанагы өз каражаттары менен тариф көтөрүлгөн анча көтөрүлдү. Мурда 26 болсо азыр. Мурда негизи 16 сомдон бери көтөрүлүп атат. Ошондон бери келет. Канча кызматкерибиз бар? Бул жерде азыркы учурда 66 киши кызматкер. 66. Айлыктар канча болду орточо? Орто эсеп менен 15 000 алышат. Көтөрүү боюнча оюңуз жокпу? Айлык былтыркы эсеп менен быйылкы мына могу февраль айына карата 30% көтөрүлдү. Анан эгерде бизди бул айлыкты көтөрүү боюнча тактай турган болсок, анда бул айлыкты көтөргөндө анда бизге сокращение алып барыш керек болуп калат да. Анан сокращение кылыш үчүн пока айлыкты көтөрүү боюнча эч кандай неме жок. Ой жок. Буларда ошо планга киргизип барган турбайсыңарбы анда, Ооба, ооба. Буларда бизде канчалык деңгээлде? Асфальт базабыз. Анан кое туруп кас алдыгын астында өтө коюп төшөп коюп, кайра көмдөп иштейбиз го. Андай асфальтты басып алып тиги могу жерден суу өтмөк эмес, унутуп калган турбаймын деп кайра суу өткөргөн. Андай болбош керек деп туруп, мына быйылкы ошо жанагы майда көчөлөрдүн баарын асфальттоо боюнча иш жүргүзүлүп, шаар боюнчачы. Анан мен мына ушулардын баарын көрсөтүп, мына могу картада мондай болуп чийилген, мунусу мындай болгон, мунусу мындай болгон бүт баарын ызылдашып атып, анан жада калса мээрге асфальт басканга баарына чейин ооба түшүндүрүп айтып атып, анан араң дегенде ушул көчөлөрдү баягы алып калдым. Айла жок болчу да, баягы бул эми канализация тартып туруп, булардын баары бүт кийирип алгандан кийин. Ошондо сиз канализация биринчи мен базайын, андан кийин сиздер үчүн асфальт баскан болосуз. Ооба, ооба, туура. Түшүнүктүү. Туура. Жакшы. Келип болсун анда. Макул, рахмат. Оңдар, кеп мындай. Азыр нарын нарын суу канал ишканасы жебеген самсыга акча төлөп баштады да. Жебеген самсыга акча төлөп баштады дегендин бирден бир себеби ЭБРден 5 миллиондон ашуун 5 миллионлордон ашуун акча каражаты бөлүнгөн 2017 жыл.
Андан бери 6 жыл өттү. Ошонун 2 миллиону бул кредиттик негизде келген. Анан жылына 30 миллиондон ашык акча каражатын төлөш керек болгон. Дегенкиси 2 жыл баягы 2 этап менен өтмөк. 2 жыл 2 этап менен ушул иштердин баары бүтмөк дагы 1 жыл баягы сыноо мөөнөтү болмок дагы 5 жылдын ичинде 6-жылга караганда тагыраак быйылга караганда иштин баары да бүтүп, бул жакта жаңы баягы саркын сактоочу жайы, жаңы түтүктөр деги нарын сонун болуп таптаза болуп жатып калмакпыз. Бирок ортодон Минур деген компания чыгып 2 жылдан ашык баягы сиздер деле билет болушса керек, ушу нардын ичинде алар салган түтүктөрү 32 жеринен жарылып, ызы чуусу чыккан. Суу боюнча маселе аябай болгон. 2 жылдан ашык ошол Минур компаниясынын айынан маселе болду дагы, дал ушул проект 2 жыл артка кетти. Мындайча айтканда, быйылдан баштап бул кредитти 2 миллионду төлөө башталды. Биринчи этабы кетти. Дагы 30 миллиондун ар жак бер жагында акча каражаты бар деп эсептелинет. Анан муну менен мен айтайын дегеним, кайсыл жумуш убагында болсо бүткөнү жакшы. Ал эми эртеңки кала турган болсо, сөзсүз түрдө бир маселе жаралары бул бышык. Эми дагы баягы үмүтсүз шайтан дейт. Үмүтүбүздү үзбөйлү. Мынакей жана жетекчи жогорудагы кайсыл жумуш кайсыл убакта аткарылат, кандай болот, бүт баардыгын көрсөтүп, айтып түшүндүрүп берди. Жакын араларда кийинки жылга буюрса, бул саркын сактоочу жай дагы, бул түтүктөр дагы, суу түтүктөр дагы баардыгы бүтөт деген иш пландары болуп жатыптыр. Биз сиздерге кийинки эфирлерде дагы ушул боюнча иш эмне болуп жатат, кандай жүрүп жатат, же токтоп калдыбы деген сыяктуу дайыма маалыматтарды байма-бай берип турганга убада беребиз. Аман туруңуздар.